Урматтуу айымдар, мынакей бул сумка саквояж бүттү мастер-классы. Ошол мастер-класска көңүл буруп коюңуздар. Аябай оңой, жеңил жасалган саквояж мынакей. Өзүнүн жүнү 300 грамм жүн кетти, биртке марле кетти, замочек 4 топчу, анан кийин моундай пряжа кетти. Пряжадан бир ашып кетсе бир 60 грамм кетти. Жүндөн бир 300 граммдын тегереги эле болду да. Мындай проездной декор деп коет, ошо менен кооздоп, анан сиздерге ушул мастер-классты арнап атам. Мына ручкаларын кантип жасаганына чейин бүт көргөзүп, анан бул замочигин кантип, замочектин ордун кандай кылыш керекке чейин, ошого чейин бүт тартып сиздерге ушул мастер-классты арнап атамын. Колдонуңуздар, эжекелер, биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу айымдар, мен көргөзгөн саквояжды мына мен баштадым азыр. Раскладкасын ак жүндү төшөдүм. Мондай овальный формадагы шаблонго. Шаблонун эметип, анын үстүнө ошо жүндү төшөдүм, ак жүндү төшөп, анан үстүнө мондай өңдүү вискозаны төшөдүм. Анан мондай клеенкаларды төшөдүм, мындай күндөй кылыпчы, күнгө окшош кылып төшөп, анан эми болсо ушу вискозаны акырын алып, мындайынан кыркып, анткени жулбаш керек муну, мынтип кайчы менен кыркып, бири-бирине ажыратып кыркып алып туруп, анан кийин мындайынан клеенканы мынтип оройбуз. Эмне себептен, анан мен сиздерге түшүндүрөм. Азырынча акырында ушинтип биз ушунун баарын ушинтип ороп, биздин максат ушу клеенканы, көк клеенканы ороп коюш керек. Кайра ушул жерин алабыз мындайынан баардыгын ушинтип ороп, анан кийин баардыгын ороп бүткөндөн кийин эжекелер үстүнө кайра ак жүндү себелейбиз. Ак жүндү себелеп, мынакей бүт ак жүндү себелеп эметебиз. Биздин максат ушул клеенканы абайлап, акырын ушинтип, биз деген муну ушинтип ороп коюш керекпиз. Ар бир көк клеенканы ушундай кылып ороп, анан үстүнөн ак жүндөн дагы себелейбиз. Анан үстүнө бир сыйра сүрөт салабыз, одурабыз. Вот ошол одурган мезгилде, ошого чейин мен ушул мынакей ородум, көргөздүм сиздерге. Эми ушул моментке чейин азыр мен өзүм бүт кылып берейин, анан следующий кадрда мен сиздерге көргөзөм. Үстүнө ак жүндү төшөп, анан эмелерин баарын эметкенден кийин одурарда мен сиздерге дагы көргөзөм. Мен биринчи ак жүндү салгам, анын үстүнө шаблон салдым, кром вискоза менен аны ородум, анын үстүнө дагы ак жүндү салдым. Ак жүндүн үстүнө моундай пряжаны кезип, анан ушундай салып кеттим да. Бул деген киргенден кийин мындай бир жакшынакай башкача берет да, фактурасы башкача болот. Мына бул лицевой жагы. Берине замочек болот, анан эки ручкасын да бияка кыламын. Ал по ходу азыр көргөзө берем. Бул биринчи этапы. Азыр мунун үстүнө клеенка басып турам, жаап туруп, анан мындайынан одарып, анан экинчи жагын кылам. Ичинде шаблон болот. Ичинде шаблон болуп турат, пока сыртын увалка кылып беребиз, анан акырын кыркып, жанагы сумканын оозун кыркып, ручкаларын өзүнчө привалка кылып, анан кыркып туруп, анан ич жагын дагы увалка кылабыз. Анан кийин мына клеенканы стилтетпедик эле, ошол жерде кыркабыз. Ал эми анан кийин по ходу көргөзөм. Азырынча бул биринчи этабы. Раскладканы бүттүм, анан одардым. Бул саквояждын ичи болот. Саквояждын ичи. Ошондо бул саквояждын ичи болгондон кийин азыр мен могундай клеенканы коем. Анткени бул бир замочек болот. Ошон үчүн блокиратор коебуз да. Ичи болгондон кийин бул азыр үстүнөн дагы мен мындай жүн менен блокираторду
болгондон кийин мындай кылып жүн коюп кетебиз. Бул замочектин орду. Полный ушундайынан коюп, анан кийин мен жанагы мериноз жүндү кол туткуч менен тытып атайлап. Бул мынакей апапак жакшынакай жүн болуп атпайбы, жумшак. А тиги жүндү болсо мен өзүм үйдөгү жүндү алып, койдун жүнүн алып, аны азыр кол туткуч менен тытып, анан бул жака дагы саламын. Ошондо сумканын ичи болот. Анан кийин аны салып бүткөндөн кийин мен блокиратор коем. Булардын баарын бияка бүктөп салам. Блокиратордун үстүнө да жүн коем, анан буларды мындайынан бүктөп, и жана сумканын бул таманы болот да, асты болот. Уже бул экинчи жагы. Анан ошонун баарын салып бүткөндөн кийин мен блокиратор коер нерсе дагы бир сыйра көргөзөм сиздерге кандай кылыш керек. Азырынча бияка эметип, анан жүндү кол туткучка тытайын. Эмне үчүн мен кол туткучка жана ручной кардыр менен тытам, анткени ал жүн башкача фактура берет да. Бул тегиз анан мындай сыймыкай болот да, жүнчү. Гладкий болот. А мага мындай пупырчатый керек да, мындай колго тытсаң жүндөр бир жери калың, бир жери жука ушундай болуп салынгандан кийин ал фактурасы башкача болот. Бир жерде жүнү көбүрөөк, бир жерде азыраак болуп, мага саквояж мындай кандай десем, бырбык болуш керек да. Ошон үчүн азыр мен жүндү колго тытып туруп, анан бияка салайын. Анан кийин дагы көргөзөм. Бүттүк раскладканы. Мен колго тыткыч менен, кол тыткыч менен тытып, жанагы саквояждын үстү жагын мынакей, берде сыдырма болот да. Ошон үчүн үстүн мен жүн менен кол тыткычка койдун ак мериноз жүнүн жуулган колго тытып алып, анан салдым да, тыткыч менен тытып алып. Эми мындай биз шаблон коебуз. Шаблонду коебуз. Наркы жакта жүндү мен суулайм, анан могу шаблонду үстүнө коем. Анан могу жактарын бияка коем, анан бул жака эми колго жүндү тытып алып, анан бир сыйра салам, кайра могу бир сумканын түбү болот да, ушул жака мен марля салам. Анан кайра үстүнө кол тыткыч менен да бир сыйра жүндү салам. Анан кийин үстүнө ак жүндү төшөймүн. Ак жүндү төшөгөндөн кийин жана гребеной лентаны, анан жанагы жиптерди кезип, кайра мындайынан таштап бүт ар кайсы жерине. Шлифовка могу жактарын баарын подгиб кылам. Эми ошол моментке чейин азырынча мен пока могу операцияларды кыла берейин. Анан уже бул жака биягын кайрып, анан ак жүндү саларда мен дагы сиздерге көргөзөмүн. Азыр ушул жүндү тытып алам. Жүндү тыткандан кийин марля салам, бир слой жүн, анан марля, анан да бир сыйра слой жүн кылам, анан кийин ак жүндү салам. Ушул моментке чейин азырынча пока мен өчүрүп турам, анан кийин дагы көрөсүздөр. Мынакей, мен жанагы көк шаблондун үстүнө жүндү салдым. Жүндүн үстүнө, мына көрүңүздөрбү, мына тоненький слой менен колдун тыткыч менен эле, карточасы менен көргөзүп коеюнчу. Моундай тыткыч менен тытып, анан кийин бир сыйра салдым жүндү. Жүндүн үстүнө могу марляны салдым. Бул саквояждын асты болот, ошон үчүн марля салып атам. Эми мунун үстүнө мен дагы жүн салам.
Мына могу жерде көрүңүздөрбү, муну мен еще кайры элекмин. Бияка мынтип кайрып, бүт кайрып, сулап, бүт кайрып, анан үстүнө дагы жүн саламын. Кол туткучка дагы бир сыра марлянын үстүнө дагы моундай чарба жүндү салам. Анан гребенная лента в топси салам. Ушунун баарын кайрып бүткөндөн кийин уже үстүнө эметемин. Ошол азыркы кылган немебиз мындай бир кызыктай бул көрүнүп болуш керек, аябай кыйын болуп көрүнөт. Жок, бул улам этап кылып, андан кийин сиздерге көргөзүп берем. Бул аябай чоң раскладка болгону менен бул жанагы эме болот да, саквояж болот, саквояж. Чоңураак сумка, сыдырмасы менен, абдан кооз болот. Анан мен мына колго туткан жүндү ошон үчүн салып атам. Бул деген аябай фактурасын да башкача кылат да, мындай бырбык кылып, жүндөр дагы бир жери калың, бир жери жукка, анан фактурасы да аябай кооз болот. Ошон үчүн мен мына этап менен сиздерге көргөзүп атам. Эмки этапы мунун үстүнө жүндү кол туткучка тытып салам. Анан булардын баарын кайрыйм, мына жактарын баарын бири-бирине кошуп. Ичинде клеенка калат, көк клеенка. Анткени бир жаандагы бир бетинде жүн, бир бетинде жүн бири-бирине кирип кетпесин деп. Анан сыртын гана жашынакай кооздойбуз. Кооздоп туруп анан сыртын увалка кылабыз да. Анан сырты увалка болгондон кийин жана замочек деген жерде кыркып туруп, анан аны да оодарып, анан ич жагында увалка кылабыз. Бул жака жүндүн баарын кайрыдым. Монун ичинде шаблон калды. Шаблондун үстүнө биз жана жүндү тытып кол туткучка. Андан кийин марля салдык бир слой. Анан дагы үстүнө мен меринос салдым, колго тытып. Эми болсо гребенная лента в топсе, ак жүндү. Бул жака полный саламын, полный. Анан могу пряжаларды дагы ушинтип эметемин. Бул шаблондор, мына көк шаблондор жүндүн астында калат. Анткени мынакей, бул жакта деле жүн бар да, көрүңүздөрбү? И бунун үстүнө да жүн. Бул ошо менен калат. Анан кийин увалка болгондон кийин муну кыркып чыгарып алабыз. Азырынча бул ушул бойдон калат. Ушундай тура берет. И полный азыр раскладка кылып, анан монтип пряжаны кезип эметип анан. Андан кийин гана ушул мына былчылдап турган сууларды регулировка кылабыз, полотенце менен эметип алып. Сетканы жабабыз. Ну это уже анан айтып берем ал жүндөчү. Азыр мен ак жүндү салам буга. Мынакей мен раскладканы бүтүрдүм. Раскладканы бүтүрүп, анан жанагы жиптерди кезип, бүт кезип туруп, ушундай кылып сүрөт салдым да. Азыр бул борпоң болуп турат. Жанагы колго тыткан жүндүн үстүнө мен жана гребенная лента в топсе салдым да, бүт. Жашынакай апак кылып салып койдум дагы, анан үстүнө моундай эме салдым. Эми мунун үстүнө мен азыр сетка салам дагы, эми увалка кылам. Бул жанагы саквояждын асты жагы болот. А наркы жагында оодарганда эки жеринде мындайынан мен ручкаларын привалка кылыш керекмин. Эмки кадрда мен сиздерге ошо экранды жакыныраак алып алып, анан сиздерге жанагы ручкасын кандай кылыш керек, сумканын кармагычын кантип жасаш керегин көргөзөм. Анан буну баягы увалка кылып, анан нары оодарам и ошол жерге эки ручканы кантип биз бириктиребиз, ошону көргөзөм. Биз азыр бүт сумканын, саквояждын увалкасын кылып мен мындай дайындап койдум да, бир сырасын, бир эле увалкасын, биринчиси эле увалка. Эми ручка жасайбыз. Ручканы жасайбыз. Мен мындай кылдым. Жанагы гребенная лента в топсе жүндү мындай 90 градус бияка минтип койдум. Анан экинчи рядын мындайынан койдум кайра. Оңго 90 градус, солго 90 градус кылып, ушундай бир эки ряд кылдым дагы. Анан үстүнө дагы тыткыч менен тытып, жүндү салып, анан ушинтип базып
басып мындай дайындап бүт эң колу. Бул ручканын сумканын бир эле ручкасы. Кайра үстүнө жанагы гребеной лента в топсе эметтим дагы. Эми мындай кылып эми берде 50 грамм, берде 50 грамм жүн. Тептең. Бурчунан баштайбыз. Бурчунан баштап мындайынан минтип бурайбыз. Бурчунан баштап бурайбыз. Эчекелер. Жүндү бурап, бурчунан баштап. Мен мунун ручкасын калың кылып атам да, анткени бул саквояж да, жука кылбайм, калың кылам. Анан ушинтип бурап, мынтип бура беребиз. Обязательно 90 градус кылып бураш керек муну. Мындайынан бурап, дайындап, бурап коебуз. Мынакей ушинтип ручканын бурап алдык. Кийбейбиз. Мындай кылып кийбейбиз. Жүндү мындайынан баягы ичинде воздух кетсин да. Так, ушундай кылып бурайбыз. Моундай жиптен мен дайындап койдум. Эми болсо муну мындайынан баардыгын айландырып алабыз. Анткени ручкасын да бирке апапак кылбай коздойбуз да. Мындайынан оройбуз. Ороп салабыз. Мындайынан оройбуз. Кайра мындайынан оройбуз. Ороп коебуз. Бул эме пряжа, бирок эмесинде составында эме бар да. Составында жүн 46% жүн бар. Бирке суулайбыз бияқты, анан айландырабыз. Акырында ушинтип айландырабыз. Мынакей ушинтип айландырып беребиз. Акырындап айландырыш керек да. Акырындап бул ным боло берет. Акырындап айландыра бериш керек. Айландырып, анан кийин мынакей многу пряжаларын азыр биз фальцевать ете салабыз бир сыра. Чыкпасын да. Ийне жок болсо акырын айландыра берсе деле болот. Мен бирок бир сыра азыр фальцевать етип коем. Жакшы жабышат да. Бири-бирине. Азыр биз ушинтип айландыра беребиз. Акырындап улам суулап, айландыра беребиз. Бул кирет, жашнакай болуп кирип калат. Бир сыра ушундай ийне менен жасап алабыз. Ручканы жасаганда негизи шашпаңыздар. Эч бир шашпай. Бүт карап. Азыр мен улам самындап туруп эметип беремин. Самындап. Мынакей көрүңүздөрбү мына. Бир сыра негизи сайып алыш керек. Бул азыр борпоң болуп турат. Өзгөчө мына пряжасын сайып алыш керек да. Пряжасын сайып. Мен ручкасын бир аз калыңыраак кылгым келип атат. Саквояжга азыр эметип алабыз. Мынакей. Ийнени жаныбызга коюп алабыз да, анан улам киргизе беребиз. Мына ушинтип
мен самынга алып алабыз. Колду чачнакка алып туруп бираз самындап ушинтип айландырып беребиз. Акырындап колду мындай беребиз. Самындап туруп эле анан самындай беребиз. Өтө былчылдатпаш керек. Былчылдаса эле эметип калат. Мына эки учун негизи суу тийгизбеш керек. Эки учуна тийгизбеш керек сууду. Ортосун эле ручканы, анткени буну биз бул жака кайра киргизебиз. Так, акырындап ушинтип иштей беребиз. Колду самындап алабыз. Мына ушинтип айландырып беребиз, колду суулай беребиз, кайра ортосун айландырып беребиз. Ушинтип отуруп биз тоголоктоп. Эми мен ушул эме менен айландырып беремин. Эжекелер бияктарына баспайм, эки учуна, ортосун гана киргиземин. Улам колумду суулап алам, улам самындайм. Анан астан ошо суу сиңиш керек да, акырындап сиңиш керек. Анан ушинтип айландырып берем. Мынакей уже чечнакай болуп келатат. Айландырып берем. Так, коюп коеюн. Эжекелер, ушинтип жарым саат ушундай айландырып берем, колумду суулай берем, кайра айландырып берем, кайра суулай берем. Ошо мен сиздердин убактыңыздарды албай эле коеюн. Ушинтип айландырып анан кийин жгут кылам. Ошондо да бир сыйра саяйын, көргөзөм. Мынакей биз эки ручкасын ушинтип убалка кылып алдык. Эми мен экөөнү азыр ушинтип айландырып берем. Айландырып дайындайм. Азыр жуубайм дагы, эчтеке кылбайм. Могу жактарын сууга тийгизген жокмун. Мына эки учун, мына эки жактагы учтарын сууга тийгизген жокмун. Ошомойдо мына эметип атам, болгону ортосунан, даже могу жери мындай өтө да суусу былчылдаган жок да, ным эле болуп турат. Ошо ным кылып эметиш керек.
ушундай ным состоянияда мынакей эми ушинтип экөөнү бириктирип туруп айландыра берем, бириктирип мынакей ручкасы ушинтип айландыра бересиздер, экөөнү бириктирип калыңдыгы бир болот да. Ушинтип айландыра бериш керек, айландыра бериш керек, айландыра бериш керек. Ушул состояние жеткенде дагы мен дагы жарым саат айландырам азыр. Ушинтип. Эми могу состояние жеткенде күчкө салса болот. Мына көрдүңүздөрбү? Ага чейин жумшак болчу. Анда аяп, анан ушу тоголок эмесин бузбайын деп, акырын мындайынан чоюп эметип аттым да. Эми болсо катуу кылса болот. Эми мына сүрө бериш керек, катуу мындай. Ошо мына ручкасы дайын болгондо могу жактарын кыркып, анан бул жака увалка кылабыз. Ручкаларын, сумканын ручкаларын мен могу жерге привалка кылдым. Привалка кылып, азыр еще жакшы привалка боло элек да, ошон үчүн мен мындай жип менен тийип койдум да, бунун баары кийин кыркылат. Анткени бул орда. Нары жулунуп, бери жулунуп, могу жерге привалка болгон жер эле жулум кетет. Ошон үчүн мен мындайынан коюп, азыр могу жактарын баарын увалка кылып, анан кийин моундай сеточканы алып, ичинде клеенкалар бар. Азыр сразу айтып кетейинчи. Мына могу жеринде сыдырма болот. Бу жерде клеенкасы бар да, мен анан мындайынан кыркамын озун. Азырынча эчтемке кылбайбыз, эчтемкени кыркпайбыз, эметпейбиз. Болгондо увалка эле кылабыз, Увалканы мындайынан алып туруп эле, анан акырында ушинтип мен азыр мынакей, көрдүңүздөрбү? Ушул эле движениени кыла берем азыр, ар кайсы жерин. Бүт ушундай. Бул жаан полный увалка кылдым. Анан могу жаан мындайынан кайрып алып, бул жактардын кырларын баарын увалка кылдым. Асты жагын увалка кылып атам. Улам нары оодарып, бери оодарып, бирок мен көтөргөн жокмун муну. Акырын эле жылдырып атам. Муну азыр эметкенге болбойт. Бул азыр эмеге сууга тоюп, анан аябай оор да, анан бир жери жыртылып кетиши мүмкүн. Жукарып кетиши мүмкүн, жыртылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен только мындай движение кылам, мындай. И то сеточка менен. Мына көрдүңүздөрбү? Мына сеточка менен мындай. Ушинтип мен бир саат ушундай увалка кыламын. Эжекелер, мына ушинтип бир саат увалка кыламын. Шашпайбыз, эч бир шашпайбыз. Ушул моментке жеткенден кийин эч бир шашпайбыз, анткени ичинде клеенка бар. Клеенкасы бар, ошо клеенканын ичинде мына көрдүңүздөрбү? Клеенкага эле мына ич жагын ушинтип сүрө беребиз. Ушинтип мындайынан сүрөбүз, андайынан сүрөбүз. Еще только ушундай движение кылабыз. Мунун суусу азыр чыгат, анткени улам увалка болгон сайын мунун суусу чыгат. Суусун мынтип туруп анан басып акырын чыгарып алыш керек мынтип. Акырын. Эметпей. Кээ бир жерлер кирбей калды, аны акырын кайчы менен анан кыркабыз. Азырынча эчтемке тийбейбиз. Азырынча бул деген жакшы увалка боло элек. Мынакей. Эми бул саквояж. Бул деген азыр мен муну эки эсе киргизиш керекмин. Анткени мунун ичине эми саквояж болгондон кийин мунун ичине көп нерсени салам да. Бул деген аябай бышыш керек. Кириш керек, аябай жакшы кириш керек. Ошон үчүн мына ушундай движение кыла берем. Улам мындайынан жылдырам, акырын жылдырам. Анан кайра эле ушундайынан движение кыла берем. Ушинтип мен бир саат кыламын. Эжекелер, эринбей бир саат эз алдырам, үстүнө бир ызык суу куям, кайра ушундай эме увалка кыла берем. Суусу сарыгат, кайра мен столумун астына суу кетип берет, ошон үчүн мен ызык суу куям буга азыр. Ызык суу куям, жылдырбайм. Анан ушинтип эле мына мочалка эмени сетканы алып алып, мынтип ушундай движение кыла берем. Анан ошонун ортосунан кыркканда мен дагы сиздерге видеосун көргөзөм. Мынакей, урматтуу айымдар,
бул саквояж кичирейди. Анан мен мондай жанагы клеенкалар салбад элем, блокираторларды. Ошо блокираторларды азыр чыгарып атам да. Азыр көргөзөм, анткени дагы деле увалка кылайын десем, булардын баары тешип кете тургандай болуп турат. Ошон үчүн биз мына эки жүндүн ортосуна биз блокиратор койгонбуз. Эми ошо блокираторду азыр чыгарабыз. Мынакей. Колубузду салып карап турабыз да. Так. Мындайынан кылып алайын. Мынакей мен кыркып атамын атайлап. Бул прорезной декор деп коет. Так. Дагы да мындайынан кезет экен. Мынакей, көрүңүздөрбү? Эми ушул клеенканы алдык. Мына ичинде клеенкасы дагы уже мындайынан эмет калды. Аны чыгарыш керекмин азыр. Азырынча мына блокираторларды чыгарайын. Көрүңүздөрбү? Мына прорезной декор деп коет. Мына бияктарын баарын кестим. Кооз болот. Бул да увалка болот. Анан увалка болгондон кийин мында саквояждын сырты өзүнчө бир сонун көрүнөт да. Эми кооздоп аябай оор көрбөңүздөр. Кооз аябай сонун, көчөдөн дагы көтөрүп ичине бирдемке салып эмесеңиздер, мынакей көрүңүздөрбү? Аябай эле кооз. Дагы бул жагында дагы бир блокираторду чыгарып берейин. Мына көрүңүздөрбү? Бу жерде уже бияка тешип аткандан кийин мен бул бойт уже кетиш керек экен дедим да. Дагы увалка алайын десем, ошо жука эле моундай эле клеенка жүндү тешейин деп атат. Бул азыр дагы нем болуп тур да. Мына колубузду салабыз и көрөбүз. Кайсы жерди кесиш керек. Мынакей колду салып. Так. Так, дагы бир аз кезеткенбиз. Абайлаш керек, нар жакты тешип албаш керек. Так, бир аз калды. Мынакей. Алып чыгабыз. Бул дагы еще кирелек. Моундай кирелек нерселерди акырын учун көргөн сайын мынтип кесип коюш керек. Бул уже кирбей калат. Так. Бул жагын дагы кезели. Аягына чейин кеспеңиздер, бирге мындай кармашык болсун. Мынакей. Көрүңүздөрбү? Мына могу ачылды. Мен ичине күрөң вискоза салганмын. Так. Ичинде клеенканы нары жылдырып коелу. Бияк түздөйлү. Мынтип туруп түздөп, биягын мындайынан коюп, мынакей. Эчикилер, могу жер али кирелек. Ошон үчүн муну акырын мынтип ушалап коюш керек. Бул кириш керек. Анткени бир жука болуп, анан жыртылып да кетиши мүмкүн да. Мен блокиратордун астына жүндү жакшы эле салганмын берген. Ошон үчүн бул азыр баягы кирелек да, жакшы кирелек. Муну киргизиш керек. Ушинтип мен тегеректе бүт кезем. Анан кийин мына жеринде оозун да кезем. Ичинде блокираторду чыгарам. Анан мына замочек жеринде сиздерге көргөзөм. Булардын баары кезилди. Эми могу замочектин ордун азыр кезебиз. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Мына мен мынтип линейка менен белгилеп ортосун көрүш керекмин да, биягында тең болуш керек. Анан кийин линейканы коюп, тегиз, буюрса тегиз кескенге аракет кылайын. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мына ичиндеги блокиратор. Буну биз акырын чыгарабыз. Мынакей. Ичинде блокиратор. Бунун ичинде дагы берге замочек коюлат. Мен кескен жерим бул замочек. Азыр мен акырын мындайынан көтөрөм.
иш жагын абайлайм, жакшы эле көтөрөм и ортосун белгилейм. Мынакей ортосун белгилеп, анан акырын мынтип кезем. Мынакей. Мынакей. Бул жагына келем. Мындайынан коёюн. Анан кийин ортосун белгилеп мынтип кезейин. Мынакей. Эми берин жакшынакай кылып туруп, биягына чейин азыр кеземин. Мен жарымысын эле кестим да. Анан бул экөөнүн мындайынан жакшынакай кылып туруп, эки жагын тең. Мына ортосу бош болуп турат. Берге замочек кирет. Ошон үчүн мен берге блокиратор койгом. Азырынча шашпайбыз. Эч бир жылдырбайбыз, шашпайбыз. Эми бул жагын акырын кеземин. Кезип, анан ичиндеги клеенканы чыгарып, анан увалка кылам. Аптайымдар биздин сумка бүттү. Мынакей аягына чыкты жумуштары. Бул сумка саквояж. Жаңы эле стиральный машинеге аябай айландырып, бир эмесе 2 жолу айландырдым. Бул эми аябай чоң сумка болгондон кийин мен эми прям увалкасын катуу кылгым келди да. Ошондо деле ошол мойдон чыкты. Эч бир кыскарган жок. Анан мынакей саквояж. Бир варианты ушундай да. Мынакей ушинтип саквояж кылып көтөрөбүз. Монтип. Бир варианты мондай. Экинчи варианты ушундай. Ушундай. Ичине ноутбук сала аласыздар, бирдемке сала аласыздар, немеге базарга тияка бияка конокко барсаңыздар. Бир жака алыс жака жолго чыксаңыздар, ичине бирдемке салыш керек болсо, бул ушундай эле чоң сумка саквояж болуп калат. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Эми бул бир сумканын ичинде 2 сумка да. Мынакей, бул жагын биз кыркканбыз, мынакей. Мына жери 2 жагы ачык болупту. Эми мен мынакей бул замочек эми отпадает. Аны эметпейм. Анткени өңүн дагы келишпей жатыр. Эми бул замочекти ушул жерге тигем. Мына жерге замочек тигилип, и сонун саквояж болуп калат. Мен ойлогом ичине подклад тиксемби деп, бирок ичи жакшы болду да, подклад керек деле жок. Аябай калың, жеңил. Ну, кандай калың эми, аябай жука эмес да эми. Ичине бирдемке салса болот, мынакей. Ушундай сумка. Эми мунун немесин бүткөндөн кийин, бүт жагын бүткөндөн кийин, замочегин, тияк-бияктарын бүткөндөн кийин мен сиздерге дагы көргөзөм. Түйүү мындай. Түйүүнү деле эчтеке керек жок. Аябай сонун болду да. Эми жанагындай кылып мындай кылып көтөрсөңүздөр да болот. Бул жагына мынтип бүктүп алып узунураак кылып көтөрсөңүздөр болот. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мындай прорезной декор. Мен ойлогом берине бирдемке коздосомбу депчи, мончок анан эме өтө көп болуп кетет экен. Единственное, мына жерге топчу коем, мындай. Коздоп эле коем да бергичи. Болду. Башка замочек топчу болду. Эчтеке кылбайм. Мына уже подкладында дайындап койгом, кайра ойлосом, ичи жакшынакай эле, эч бир подклады керек жок. Ошондо 2 түрүн кийесиздер. Мындай, анан мындай. 2 түрүн көтөрсө болот да. Абдан жакшы сумка. Модели аябай жакшы. Бүткөндөн кийин ошо роликтин башына да бир сыйра көргөзүп беребиз.